Биз такыр эле Жок, нааразы. Мен мисалы чын-чынына келгенде мындай болуп атпайбы? Биздин жаныбызда мындай башка жака барбайлык факты. Биздин жаныбызда байке кымыз эмес, ал самал сатып атты. Бизден келип самал барбы деп сурагандар, жок, бизде самал жок, бизде жалаң гана кымыз десек, ошол байке самал сатып атты. Ошо ал айткан сөзүн мен уккам. Мен чоңдорго сөзүмө өткөрүп койдум, мен илешем деп. Именно ошол байке алдыңкы орундарга илешкени так обидно. Болбосо Алайкудан келген ар бир катышуучу 1 тоннадан ашык кымыз алып келген, эч кимде кымыз калган жок. Бизде мисалы үчүн көп болсо бир 80 литр кымыз калды. Каждый экинчи адам силердин кымызыңарды аябай жакшы экен деп сурап келип, биздики мисалы үчүн баасы деле башкалардыкына салыштырмалуу кымбат болду. Бирок ошого карабастан биздин кымызыбыз калган жок. Анан обидно же, этот монча келип ызылдаганчы. Болбосо бул жерде мен жаныбызда 10 литр, 20 литр алып ал келгендер 1 тоннадан кымыз болбосо, жакшы болбосо алардын сатылбай кымызы келет. аз эле, бирок местага элешти да. Алардыкы аппак кымыздар. Биз Жүрөсү да билбейт экен кымыздын. бул жерде мындай болуш керек эле да туугандар